Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Ашырбек Мойдунович ушул жылдын 20 февраль күнү Талас облусунун Кара Суу айылында болгон каргашалуу окуя жана электр энергиясы тармагындагы Энергохолдинг тармагындагы коррупциянын бетин ачты. Тез аранын ичинде Энергохолдинг түзүмдөрүн реформалоо керек. Бул маселени биз СДПК фракциясы өткөн жумада дагы караганбыз. Таластагы 2 адамдын өмүрүн алган окуя боюнча биз жеринен барып кабар алдык. Таныштык, кече иш сапарында болгондо барып келдим. Ал жерде 37 жаштагы келин менен кызы, 13 жаштагы кызы көз жумган. Азыр атасы 5 жаштагы кызы комада Бишкекте. Ошол кыздын өмүрүн сактап калайын деп Бишкекте жандалбастап жүрөт да ушул жердечи. Жабырлануучулардын айтымында эсеп дүмүрчөк келген эмес. Былтыркы айдан 80 сом эле калган. Аны эч кандай эскертүүсүз эле келип туруп кесип салышкан. Кыштын күнүндө кызы жалынып өчүрбөгүлө апам келсин, атам келсин, акем ооруканада эле Бишкекте эле дегенине карабай өчүрүп салгандагы мына 2 өмүр кыйылып отурат. Бул жердеги дагы бир маселе, ошол жерде Кара Суу айылында биз жүргөнүбүздө айылдагы пенсионерлер, эл чогулуп айтышты. Негизинен 10-на чейин 10 күндүн ичинде төлөш керек электр энергиясынчы эсеп келгенде. Бирок 15-не чейин алышат пенсиясын, пособиясын дагы. Ушул 2 маселени дагы синхрондоштуруш керек. Мисалы үчүн пенсиясын 15-нде алып атса, алар 10-на чейин төлөгөнгө кыйындап калат. Экинчиден, электр энергиясына карыз 50 сом болобу, 100 сом болобу кескилеп кетишет экен дагы, аны кайра жарыкты алып келиш үчүн 300 сом. Бирок 300 сом ошол бюджетке түшпөйт. Бул эми мыйзамдашкан коррупция. Колунда жок ошондой бей бечараларды барып үзүп салышат дагы, жаркыраган 2 кабаттуу, 3 кабаттуу жылдап төлөбөгөн үйлөрдү үзүшпөйт. Кайра аны туташтыруу үчүн 300 сом алышат, 300 сом чөнтөккө кетет. Муну дагы оңдош керек. Андан тышкары контролерлор эмне себептен жардамчыларын алышат, штаттык эмес деп. Айлык алардан бюджеттен төлөнбөйт. Сурасаң 20 миң, 25 миң айлыктары. Алар ошол 20-25 миңди кайдан алып атышат? Коррупциянын жеткен чеги. Урматтуу кесиптештер, Таласта болгон окуя ар бирибизди кайдыгер калтырбастан тез арада аракет кылуу керек экендигин билдирген чоң белги. Бул окуя кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мына истен ууланган жаш балдар абдан көбөйүп кетти кыш мезгилинде. Өкмөт өз тез арада сунушун киргизиш керек. Урматтуу Ашырбек Мойдунович, бул боюнча өкмөт эч кандай реакция кылбагандыгы мени абдан таң калтырат. Ар бир өмүр биз үчүн абдан маанилүү.